Hukukul mujarrada деген mesele var. Hukukul mujarrada degeni жекече адамдарга берилген укуктар болот. Ошол жекече укуктарды сатса болобу деген маселе бар. Жекече укуктарды сатса болобу деген. Мисалы шариятта хакку шуфа деген маселе бар. Хакку шуфа дегени бир адам үйүнү сатса, жерин сатса, эң биринчи ошол жанындагы кошунасынын акысы бар. Кошунасы алганга биринчи акысы ошонуку. Мен аламын десе башкага сата албайт. Себеби ал өзүнүн үйүнү чоңойтушу мүмкүн, баласын алып келиши мүмкүн, өзүгө зарылчылык болушу мүмкүн. Шарият ошону эске алганда хакку шуфа деп укук берген. Бир адам жерин үйүн сатса, жанындагы кошунасы биринчи алганга акысы бар. Буну хакку шуфа деп айтылат. Шуфа акысы, укугу бар. Эми бир адам укуктан пайдаланып жерди алса болот. Бирок жерди алгысы келбесе, бирок ошол хакты сатып берсе болобу деген маселе турат. Ушул хакты сатса болобу деген сөздү хукукул мужаррада деп айтылат. Түшүнүңөрбү? Жекече укуктар булар. Бул буюм эмес, мүлк эмес, бирок укук, бирөөнүн акысы. Шарият айтат, мындай хукукту сатканга болбойт дейт. Себеби биз баягы соодада товар дегенде, мүлк дегенде мен айтканбыз, ал жерде мал, мунтак болуш керек, ал мүлк болуш керек дегенбиз. Түшүнүктүбү? Бул жөн эле акысы анын. Акысы анын мүлк эмес, акысы ошон үчүн аны сатканга болбойт. Хаккы шуфаны сатканга болбойт. Ошого окшогон бир нече укуктар бар, аны сатканга болбойт. Мисалы дагы бирөөнү айта турган болсок, бирөө китеп жазды. Анын китептин автору. Ошол авторлукту сатса болобу деген маселе турат. Бирөө бир журнал чыгарат, ошол журналды авторлугун сатса болобу деген маселе турат. Ушулардын бардыгы ушул азыркы мубадаратул мал бил мал дегенден чыгарылат маселелер. Түшүнүктүбү? Мен силерге ишара кылып айтып атам бардыгына. Эми бул хукукул мужаррада, китепти сен жаздың авторусун, ал китеп сатсаң болот, бирок баягы эмени сатканга болбойт. Авторлук акын сатканга болбойт. Жөн акың ал. Ал буюм эмес. Бирок уламалар айтат, ал нерсени китеп менен таби кылып, китеп менен кошо сатса болот. Түшүнүктүбү? Эми китеп сатасың, китеп менен кошо ошол авторлугуңду өткөзүп бересиң ага. Китепти кымбатыраак сатасың эми. Мындан кийин сен чыгарасың, басып чыгара бер деп укукту бересиң. Анда эмне болду? Китепке таби болуп, китеп менен чогуу сатса жайыз. Түшүнүңөрбү? Китеп менен чогуу кете берет хукук. Жекече гана сатканга болбойт. Ошондой эле бүгүнкү күндө көптөгөн чоң фирмалар бар. Алардын баягы аттары бар. Аттары дүйнөгө таркалган, бренд болуп калган аттары бар. Алар сатат ошону. Элдер сатып алышат. Себеби анын буюм чыгарган буюмдарын элдер алат. Бизнесин жакшы жүрөт. Ал дүкөнү сатып алгандар болот, ал ишкананы сатып алгандар болот. Булар да ушундай. Алардын өзүнү сатып алганга болбойт, аны ошол ишканасы менен чогуу, аны фирма менен чогуу, дүкөнү менен чогуу сатып алса жайыз. Болбосо болгону ал хукук, аны акы. Ошол гана чыгарат, башка чыгара албайт, анын укугу болуп атат. Түшүнүктүбү? Укугу гана ал, укукту өзүн сатканга болбойт, укукту товар менен кошуп туруп сатып берсе болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн бүгүнкү күндө чоң бизнесмендер, чоң ишканаларды, дүйнөдөгү белгилүү бренд болуп калган нерселерди сатып алышат. Себеби ал ошол товары менен, баягы заводу менен, фирмасы менен чогуу сатып алат. Анан иштете берет, товар аз эле болот, тиги атын сатып алат кымбат бага, бул жайыз. Ал эми финафсихи өзү баягы ат сатканга болбойт. Себеби хукукул мужаррада, ал болгону сен акың, шарият берген акың бар, бирок аны сатканга болбойт. Сатыш үчүн буюм баягыдай болуш керек, махфуз болуш керек, буюм болуш керек, мүлк болуш керек. Деги бир гана укук болгон үчүн уламалар жок, аны сатпа, бирок бирдеке менен чогуу сатсаң болот, болбосо болбойт дейт.